Assalamu alaikum. Садыр Нуркожоевич. Кечээ социалдык тармактар аркылуу Токмок шаарынын 1 жана 3 кичи райондорунун тургундары мамлекет башчы Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасына шаардагы жаңы сейил бактын курулуш иштери кечеңдеп, сапатсыз жүрүп жаткандыгын айтып, нааразычылыгын билдирип кайрылуу жолдошкон. Аны менен катар тургундар шаардык спорт мектебинде капиталдык оңдоо иштери 1 жылдан ашык убакыттан бери бүтпөй жаткандыгын билдирип, жергиликтүү бийлик органдарына нааразы болушкан. Токмок шаарындагы объектлер сапатсыз болуп жатат. Сессияда көтөргөнбүз, сессияны тапшырма бергенбиз, батыраак бүтүрүлү деп. Бирок тилекке каршы иш жүрбөй жаткан. Анан кийин уже микронун эли чогулуп, ошо биздин ажыбызга, Садыр Нуркожоевичке, биздин элдик генералга, Камчы Кыдыршевичке ушу кайрылуу кылайык деп чечим кылганбыз. Анан кийин чечим кылып ошо кайрылуу бердик. Анткени срок боюнча уже өтүп кетти срогу сдачи эксплуатации. Анан кийин көрдүңөр да кандай состояниеде парк. Ошол паркка 50 миллион сом бөлүнгөн болчу, проект боюнча 44 миллионго компания утуп атат. Анан бирок андан ылдый да берген компания бар болчу. Бирок берде эми биз эмнеден корктук? Жазып аткан компания и спортшкол жазып аткан 1 жылдан бери бир эле компания. Тиякты бүтүрбөй ишти. Микрон кирип кеткен да, аны ошол себептен кайрылуу бергенбиз. Мына ушул кайрылуунун негизинде мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бүгүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Чүй облусуна караштуу Токмок шаарына барып, тургундардын маселесине жеринен күбө болуп, жаңы курулган сейил бак чындыгында сапатсыз экендигин белгиледи. Подрядчикти мэрия тандады. Туура. Значит, мэрияда жооп бериш керек бул жерде. Туура. Кара жооп бергениңиздер. Уялбайсыңар, моундай парк кылып коюп. Конечно, эл мен азыр келе жатып, мына көрдүм, мына келе жатып, мына жолдорду да көрдүм, башканы көрдүм. Бул Токмоктун мындай акыбалга келип калганын мышык ыйлагыдай болуп калыптыр. Мышык бир ушунча кердим, бир гүл көрбөдүм. Бир гүл турмак. Көчөнү кара, бардыгы саргайган, бардыгы бозоргон, бардыгы куураган. Не деген акмакчылык? Мен бул Токмокпу, Токмок эмеспи билбей калдым мен бул жерчи. Мен каяктагы бир билбейм, каерге түшүп калганымды өзүм сезбей атам. Көйгөйдү жеринен көргөн атайын кызмат башчысы калаанын кароосуз абалга кептелгенин катуу сынга алып, тез арада аталган бакта көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүп, заман талабына жооп берген шарттар түзүлсүн деген талап койду. Мына үйлөр сага карайбы? Мага карайт. Бул үйлөрдүн араларынан да аралап чыгайлы, ошондой булар дагы. Ошондой эле. Араласак болот. Ошондой эле. Мындан жаман. Бул сиз келаткан жолду тазалап, мына үйлөрдүн арасында даярдалган ушундай эле жерлер. куураган бардыгы. Сизге даярдалып, кооздолгон жерлерди көрдүңүз азыр. Ичин араласак башка көрүнүш таптак. Мына үйлөрдү араласак ушундай эле. Мындан Баары жаман. куураган. Мындан жаман. Гүл эгилгенби? Жок, бир гүл жок буякта. Суу жок, Жок, гүл суу. жок, Гүл жок. чөп жок. Жок. Шаар эмес. Ну хорошо, бул жак чүйгө карасын. Ама ол этаждардын аралары кандай болуп атат? Бул этаждардын аралары баягы ТСЖ болуп бөлүнүп кеткен, Камчы Кыдыршевич. Бюджеттен ТСЖ акча. бөлүнөбү, башка бөлүнөбү? Сен деген сен магачы эмени айта бербечи, жанагы ар түрдүү Макул. Жарайт. шылтоолорду айтпастан сен ушуну жасашың керекти. Азыр мен бөлүнгөн акчаларды баары текшеремин. Азырчы бөлүнгөн акчаларды каяка бөлүндү, канча бөлүндү, кандай аткарылды, эмне болду, эмне үчүн аткарылып атат, баарын текшеремин. Ар бир сом үчүн жооп бересиң. Жарайт. За каждый сом, который было выделено со стороны государства, будет отвечать. Жарайт. Уктуңбу? Ошо 1 миллиард каякта экенин баарын жооп бересиң. Сен анан жанагы аны издеп, муну издеп, тигил жардам берет, бул жардам берет дебегениң. Теги. Сага эч ким жардам бербейт. Сага мыйзам гана жардам берет. Аны менен катар УКМК төрагасы сейил бакта чогулган Токмок шаарынын жергиликтүү тургундары менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Эмен мындай акыбалды караганы келди. Ооба, туура. Ана майда чүйдө маршрутка, остановка, тротуар менен мына ушул жерде мэрлер бар, аким бар, губернаторлор ушулар заниматься этишет. Белиби? Вопрос республикан. Тихо. Бизде ушул 30 миңдей киши жашайт Токмокто. Анан кийин бакта спорт комплекси жок. Чемпион Азии самбодан дагы, бокстан дагы чемпион ушул микрорайондо болот, ушундай Алмазбеков. Анан кийин бизге спорт комплекс керек болот. Бакта жер депутаттар бөлүп беришкен жер. Эме Анан кийин эмеге курултайда кайрылганбыз, курултайда. Минтранс. То есть Минтранс говорю, Минстрой. Кызы чогулган жок. Могул жерде бөлүнгөн жери бар экен. Эртең спорт комплекси башталды.
Андан соң Камчыбек Ташиев Чүй облусуна караштуу жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларын чогултуп чукул жыйын өткөрдү. Алгач төрага нааразычылыкты жараткан сейилбактын курулушу боюнча маселе көтөрүп, эс алуу жайына тендердин негизинде 44 миллион каралып, бакты куруучу Алкадыр Сантехсервис ЖЧКсына курулуш иштери жүрбөй жатканына карабай 42 миллиону өткөрүлүп берилгенин билдирди. Ал жерге 50 миллион каралган, бирок тендердин жыйынтыгы менен 44 миллион кылган. 44 миллион уткан. Ошо 44 миллион канчасын азыр бердиңиз? Биз 40 миллиондай берип салдык. 40 миллион. Буну камчы кадыш айтпай 40 миллион бердиңизби? Точно айтыңыз. Да, 40 миллион. 42 эмесби? 42 да болушу мүмкүн. 2 миллион 700 миң калган. Жок, эми кандай болушу мүмкүн? Азыр мен просто кагазды 42, точно айтыңыз. 42. Эмне үчүн акырып деп атасыз? Жок, мен жаңылып калыптырмын камчы кадыш. Алдайын деген ой жок. Шурадан жаңылып отурсаңыз анда кандай дегенсиз жетексиз? Мындан улам башкы чекис Токмок шаарынын мэрин катуу сынга алып, шаардын ички инфраструктурасы да начар экендигин, жашылдандыруу иштери такыр каралбаганын кошумчалады. Анын негизинде мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргени үчүн Токмок шаарынын мэри, муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жана эс алуу багын курууга жооптуу. Алкадыр Сантехсервис ЖЧКсынын жетекчиси УКМК төрагасынын буйругу менен жыйын учурунда камакка алынды. Силер бүтө эле ишти. 42 миллионго бүттү деп 44 миллион ишти, 44 миллиондукту. Уже кабыл алып койдуңар. Акчасын берип койдуңар. Бердиңерби акчасын? Акчасын бердиңер. Объекти көрдүңүз кандай состояние турат? Ким жооп берет буга? Мен жооп берем. Так, сиз жооп бересиз. ГКМ уктуңузбу? Прокуратура, УВД. Прямо сейчас взять под стражу мэра города. Под стражу мэра города. За невыполненные работы выдал деньги все. Андан сырткары атайын кызмат башчысы жергиликтүү бийлик башчыларын ушул көрүнүштөн сабак алып, мындан ары калаадагы көйгөйлөрдү чечип, элдин талабын аткарып, мамлекет үчүн таза кызмат кылуу тапшырмасын койду. Ал эми Чүй облусундагы ар бир район, шаар, айыл башчыларына 10 күндүк убакыт берилип, бул аралыкта облустун ар бир жеринде жашылдандыруу иштерин жүргүзүү керектиги айтылды. Токмок шаарына качан 1 миллиард сом бөлүнүп берилди? Айтылачы? Эч качан болгон эмес. Тарыхта болгон эмес. Ушу Токмок шаарына 1 миллиард бөлүнүп бергени. Былтыры урматтуу президентибиз өзү башында туруп, бөлүп бергиле Токмокко деп туруп бөлүп бергенбиз. 1 миллиард сом акча бөлүп бергенбиз. Ошол акчадан эч кандай натыйжа чыкпаптыр. Так, ГКМБ, ошол 1 миллиард сом акчаны каяка бөлүнгөн, кайсы объектилерге бөлүнгөн, ал объектилерге иштеген иши, натыйжалуулугу, пайдасы, зыянын толук изилдеп чыккыла. Уктуңузбу? Толук изилдеп чыккыла. Ушул нерсени мен урматтуу жетекчилер баарыңарга айтып коеюн. Мына район акимдери отурасыңар. Райондун центрлери бар. Мына мен айтканды угуп атасыңар, Шаарда машина менен жүргөнүңөр көрбөйүн. Жөө жүргүлөгүн. Шаардын ар бир метр жерин жөө басып, аралап, көрүп, суу жетпеген жерден суусун, тазаланбаган жерин тазалап, эгилбеген жерин эгип, жаман болгон жерлердин баарын карагыла. Уктуңарбы? Суусунан баштап инфраструктурасын бардыгына. Силерден талапты коюп сурамайчы, силерден эч ким сурабай турбайбы? Мына губернатордун акыбалы бул. Сиздин акыбалыңыз бул. Токмок шаарын ушундай кылып атса, анан сиз районго барып сурамак белеңиз. Районго барып сурап, кайсы районну жыргап атканын көрмөк белеңиз. Бүт кыдырам. Кыдырганыңыз кана? Эмне үчүн көрбөдүңүз да Токмок шаарын? Эмне үчүн көрбөдүңүз Токмок шаарын? Кыдырсаңыз, сөзсүз түрдө президентибиз тапшырманы берип, мен келип, могул жерде чогулушту өткүзүп, силер менен ызычуу болушуңуз керек беле. Ушунун баарын сиз жасашыңыз керек, сиздин түздөн түз милдетиңиз. Уялбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Иштебесеңер кеткиле да. Урматтуу президенттин өкүлү, Чүй облусу боюнча акимдер, шаардын мэрлери, силердин ар бириңерге 3 күндүк убакыт. 3 күндө ойлоңгула. Иштегиңер келбегениң кет арыз жазып. Иштегиң келбегениң, иштей албагандыгың, же болбосо ушул ишке көзүң жетпегениң арыз жазып кеткилеген. Уктуңарбы? 3 күнүн ичинде. Кеткениңердин ордуна жаңы балдар, иштейм деген уул кыздарыбыз келип иштейт. Кетпей калып иштегениңерге талап ушундай коюлат.
Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрине Чүй облусундагы ар бир объекттин курулушун көзөмөлгө алуу жана сапаттуу кылып бүтүрүү, ал эми транспорт жана коммуникациялар министрине 2026 жылга чейин Чүй облусундагы негизги жолдорду оңдоо тапшырмасы берилди. Белгилей кетсек, аткарылган иштердин баары атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө болот. Жана мындай жумушуна кайдыгер жасаган ар бир жетекчилердин ким экендигине карабай аяосуз чара көрүлөрүн эскертти. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Токмок шаары.